Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi taala ve barakatuhu. Biz ötkende amanat temasını ötüp atkanbız. Amanat çınında ele amanat. Ali radıyallahu anhu'nun söz menen kayra bulantalı. Amanatты atkara bilүү, öz ordu menен atkara bilүү. Miftahur rizqi, rızkının açıkçı dep. Demek rızkı degende söz türlü akça emez. Den soğuluk, baktululuk, жалпы менен мамиленин жакшы болушу, эл алдында дагы, Кудай алдында да, ахиретте дагы мына жүзүбүздүн жарык болушу бардыгы ошол аманатка байланыштуу. Кала берсе, аялы күйөөсү, күйөөсү аялына дагы бар аманат. Анткени себеби дегенде үйдөгү буюмдары эркектин өзү аманат эмес, аялга албетте. Кармап, таап, адалдан эмгектенип, алып келип берген буюм тайымдары баары эркек үйдөн чыгаар менен автоматтык түрдө аялга эмне болот? Аманат болуп калып калат бардыгы. Эмне буюм аласа бересе кылса дагы күйөөсүнүн кабары жок, бербеш керек. Коңшу кол экен, эми лом, ушунун түрүндөгү эч нерсе болбой турган буюмдар бар экен. Керти чыкты болгондон кийин мамиле болот экен, ушуларды алгы берги кылып туралыбы деп, жалпы эркек киши дагы көйгөйдү алдын ала чечүү максатында аялына эмне кылып коюш керек? Уруксат берип коюш керек. Мейли эми кошуна болгондон кийин аласа бересе болот. Майда чүйдө нерселерди алыш бериш кыла бер. Болгону мына аялы буюмдар болсо ушуга гана тийишпейсиң. Жолдошуң келгенде гана уруксат ошондон сурап алгыла деп коюш керек болду. Ошондо алдын ала жашоону ыңгайлаштырып, жеңилдетип алган жакшы экен. Себеби аманат деген мааниси бири-бирине кубат, күч дегенге. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айтып атпайбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хунна либасул лакум ва антум либасул лахун. Аялдарыңар силер үчүн, силер аялдарыңар үчүн кийимсиңер деп. Мына күн суугураак экен, бираз аз мына калыныраак кийинип келдик. Жайында жукараак кийинип келебиз. Ушундай экен да, жана адамды суукта тозот, ысыкта жукараак кийинип алабыз. Айтор адамдын кемчилигин, жагымсыз көрүнүштөрүн, адамдын көркү чүпүрөк деген да сөз бар, ушундай жакшы сөз бар. Алымдардын керемет сөз бар экен. Улуу муундагылар татнакай, келишимдүү кийинип алып, жаштарыбыз жүдөмүш кийинип турганынан Кудайдан биз уялабыз дептир да. Ошондуктан биздин жаштарыбыз илим жагынан да, билим жагынан да, адеп ахлак жагынан дагы, оокатчылык жашоо жагынан дагы чекчейип, зыңкыйып, адеп ахлактын негизинде өз оокатын өздөрү тың болуп, каерде отурат, эмне кылып отурат, кыргызда жакшы сөз бар, ордуңду таап отур деп коет го. Ошо ордун таба билип, сүйлөй турган сөзүн дагы азайтып жаш кездер. 70ке чыккан, 80ге чыккан карыядай болуп сүйлөгөндөр бар го, жап-жаш. 5тен бери чыга элек деп коет кыргыздар. Тим эле бир айылды оңдоп, бир айылдын келечеги маселесин чечип койгондой болуп, бапылдап сүйлөйт оңой. Эте токтобой сүйлөйт ушундай такылдап. Үйрөнүп алган бирек сүйлөгөндө. Андай болбойт да. Мына ошондой эмес болуп, тескерисинче талим тарбия болуп, адеп ахлактуу, илим, билим, эмгек күнүмдү күн ибадаты менен, намазы менен, байлыкка жетсе зекети менен, кыскасы кары келсе ашка, жаш келсе ишке дегенде жалаң тиричилик, жумуш, бирөөлөргө жакшылык кылуу менен алектенип жүргөн жаштар бул бизге мамлекетибиздин, элибиздин, жерибиздин эмнесиген, келечегинин көркү экен бул. Үмүтү. Ошон үчүн жүдөбөшүбүз керек экен. Өзүбүздүн бутубузга өзүбүз жаштар чалынбашыбыз керек экен. Тыкырайып. Ачап жаксакалдар тура эмес карап коюшу мүмкүн, тура эмес сүйлөп коюшу мүмкүн, урушуп коюшу мүмкүн. Мейли, жарайт, аба, аксакал деп коюп кете бериш керек. Аны менен кичирейип же кадыр баркыбыз түшүп да калбайт экен. Анткени эртең биз дагы улгаябыз. Улууларына урмат көрсөтпөгөндөрдүн алардын деп келечеги жок дейт. Ошон үчүн улуу муундарга биз дайыма улуу сый-урматыбызды көрсөтөрүз дегенде кыргызда да макал бар. Улууга урмат, кичүүгө ызат деген. Бирок мусулманчылыкта да ушундай бекем талаптар коюлат. Улууларга сөз түрдө. Мисалы мисвак бергенде да пайгамбар эмне деген? Кап бер деген, чоңунан башла деген. Болбосо мисвак эмне? Тиш тазалай турган нерсе деп биз көңүл бурбашыбыз мүмкүн. Бирок
пайгамбар Мухаммад алейхиссалам мисвакты берип атканда менен улуусунан баштап атат. Эми тамак узатканда, бир учурашканда, мамиле кылганда, көңүл бурганда улуусунан баштайт экенбиз да, мындайча айтканда. Шарият ушуга чейин көңүл бурган. Үйдөн бир жака чыгып кетип алсак да улуу балабызга дайын экенбиз. Кээ бир кичүүсү же ортоңкусу мындай шустурыйраак, тыңыраак чыгып калат дейм. Ар кандай дейм жашоо, мүнөзгө жараша, жөндөмүнө жараша. Ага акырын көзү кысып өткөз. Сиз үйдө сиз деп туруп, бирок акырын жардам берип, сунуш берип, агаңарды агалап, өйдөгүздөй көтөргүлө деп. Өз агасын агалай албаган, өзгөнүн улагасын сагалайт деген сөз бар балам. Ошол үчүн агаңарды улуулагыла, урматтагыла, сыйлагыла. Улуулагыла деген мааниси жанагындай улуу катары эсептегиле деген мааниде айтып атабыз. Ошондой эле ислам дини карабайсызбы? Аманат деп бирөөлөрдүн кемчилигин кароо дагы бизге эмнекен шарият боюнча болбойт. Бирөөнүн үйүнө кирип баратсак дагы эч качан айнегинен кирбейт экенбиз. Эшикти тыкылдатат экенбиз. Такылдатыпчы. Кир десе кирет экенбиз. Бирок кете бериңиз, артка кете бериңиз десе, артка кете берет экенбиз. Бирок сахабалардын арманы бар экен. Ушул аяттардын баардык эле аяттарга амал кылдык. Болгон бир аятка амал кыла албадык депчи. Ал кайсыл аят десе, эгер шартың жок болсо, Куранда уруксат берип атат да. Эгер шартың жок болсо, мен бүгүн бошой албайм. Бүгүн мен сени кабыл ала албайм. Барыр, башка күнү көрүшөлүчү деп айтсаңар болот деген аят бар. Ушул аятка амал кыла албай койдук деп турса. Себеби көңүл деген жам кыйын экен да. Элестетиңиз, досуңуз келип калды, же тайкеңиз келип калды, же ийниңиз келип калды. Эшик тыкылдатып айтып атат, эшикти ача калып элечи. Капа болбогу, бүгүн мен шартым жок. Бөлөк күнү көрүшпөйлү деп кантип айтасыз? Чыдабайт да ичиңиз. Бирок ага карабай Куранда Алла Таала уруксат берип атат. Ошентип айтсаң болот деп. Балким эртең ошондой учурларга туш келип калышыбыз мүмкүн. Кудай буйрса жакшы, өз алдыбызча мамлекетпиз, өзүбүздүн байрагыбыз бар, желегибиз бар дегендей. Мамлекет деген статусубуз бар, наамыбыз бар. Ушунчалык өнүгүп кетип, уктаганды дагы, ойгонгонду да, чай ичкенге чейин, минутасына чейин тишибизди, нанды канчалык чайнап жутуш керек, ошого чейин эсептеп калышыбыз мүмкүн да, бир Кудай билет. Мен ушунча жолу чайнап, мончо көлөмдөгү тамак ичишим керек, чай ичишим керек. Андан ашканга мен убактым жок. Даратканага мончо кирип, мончо убакытта кирип чыгышым керек. Намазымды мына убакыттарда окуп бүтүшүм керек дагы. Ишимди, озипамды, мойнумда озипамды аткарышым керек деп, ошентип алектенип калышыбыз мүмкүн. Бүгүнкү күндө мына жок эмес, мына Японияда ошондой эле болуп атпайбы? Күмөндөр Абул агабыз айткандай, өлгөнгө да шарт жок деп. Малак өлүм беришти ага карабайт. Ал беркинде мааниде айтып атат. Кудай сактасын, азыр чатак эле болуп атпайбы? Өлгөн үстүнө көмгөн кылып, катар табак, устукан, андай мындай деп отуруп чатак болуп атат. Өтүп кеткен адамды коюу маселеси кыйын кээ бир жерлерде, билесиздер. Ошон үчүн ошону камтып айтып атат да агабыз да, Алла разы болсун. Азыр өлгөнгө да шарт жок деп. Бирок өлүм периштеси шартыңа да карабайт. Ассаламу алейкум деп убакыт бүтти, кеттик туган дейт. Болду, кете беребиз. Аны эч ким токтото албайт. Мына үйгө кирүү боюнча Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahu azim. Үйлөрдүн эшиктери аркылуу киргиле. Бөлөк жагынан кирбегиле. Карабайсыздарбы? Айнек, эшик көрүнгөн тешиктен эмес, эшиктен кирбейсиң деген сөз бар го. Ошон үчүн жалаң эшиктен киришибиз керек экен үйгө. Эшиктен сырткары бөлөк жактан киргенге болбойт. Бул адеп. Ошон үчүн боз үйлер эмне болот? Ылдый болот дайыма. Байкайсыздарбы кире бериштери? Билбейм мен, бою 1.45-1.50 болуп эле типтиз кирип кетпесеңиз, жөн сөзсүз эңкейтет да боз үй. Салам алейкум деп башыңызды ылдый кылып анан киресиз, учурашып киресиз. Какайып монтип бойдон кирип кетпейсиз да. Ийилип кирип барасыз. Бул дагы адеп. Биздин мусулманчылыктын сонун адептеринин бири. Эми аманат темасы өтө кызык тема бул. Hazreti Umar radıyallahu anhu mınday deyip: "Law atharat dabbatun fil Iraqi la sa'alanillahu
anha lima lam tuslih laha tariqa ya Umaru. Егерде Иракта bir бодомал, bir жануар жолда баратып мүдүрүлүп кете турган болсо, кыямат күнү Алла Таала ошол мал эмне үчүн мүдүрүлүп кетти? Жолду мүдүрүлбөй турган кылып түздөп, оңдоп салып койбойт белең, ey Умар деп Алла Таала албетте кыямат күнү менден сурайт. Адамдар адашып атканы, эки үй бүлө биригип алып туруп кайра ажырашып атканы, ар бир аял өзүнүн ордун таппай атканы, алданып, сен менин биринчи аялым болосуң, айга күнгө теңейм сени деп туруп, сен үчүн бир чөмүч сууга чөм өлөм деп атып алып атпайбы? Көрүп атасыздар, ушу ырларды жазат, даяр ырлар бар. Аттарын алмаштырып кое берет экен дагы, скриншот кылып туруп, оодарып туруп. Баягы кыздын атын коюп коет экен. Ал профессионал да көнгөн ага. Кайра любойдун башында айлантып алат экен, 2 ай 3 ай жашайт, сат алат жашайт, кетирет. Аны менен болбой калдыбы 5-6 айдан. Чабуу дейт экен дагы. Атын аккаунт баарын өзгөртөт экен дагы. Баягы бар текст тап келет, баягы бир кызды табат экен. Мен сен үчүн бир кашык уу ичип өлөм, бир кашык сууга бассейн катары жуунам кичирейип барып деп, кыскасы ушундай бирдемелерди жазып чыгарат экен. Ал бечаралар алданып тие берет экен. Ана ошолордун жоопкерчилиги албетте биздин башчыларыбыздын мойнунда экен. Биздин жана сиздин мойнуңузда экен. Азирет Умар ону айтып атат. Мал жануарлар мүдүрүлүп кеткени боюнча мына мен жооп берем дейт. Өтө оор нерсе экен да бул ошондуктан. Ошон үчүн шариятта келе айтылат, кайсы бир аалым айткан экен, кызматка жулунуп, жанталашып келгендер кетеринде өлүп кетет же оорукчан болот. Себеби кабар келет го. Сен иштен бошотулдуң. Сенин ордуңа баланча келди десе, ошол жерден жүрөгү кармап калышы мүмкүн. Же кайтыш болот, эртеси жаназа намазы окуш мүмкүн. Эгерде мен мына ишке келбейм, мен барайын деген оюм жок десе, келесиң дедикпи, келесиң деп туруп, башчыбыздан мажбур түрдө келе турган болсо, бирок бир шарт ошол иштин ээси болуп. Сиз айталы, 5 жыл атайын электр энергияны окудуңуз, 20 эле жыл тажрыйбаңыз бар, Кыргызстан боюнча коен жатагы деп коет. Кыргыздар сонун айтат да биз. Муну жерди билесиңби? Ал жерди мен коен жатагына чейин билем деп коет. Коен кайерге жатат, кандай кылат, кантип уктайт. Мен мыкты билем деген маанида. Мен ал жактын элин жашоосун, мындай айтканда 7 област, 44 районубуз бар. 7 област, 7 дубан. 44 райондун коен жатагына чейин мен билем. Дей тургандай бир кишини сен келесиң, жетекчи болосуң деп алып келип туруп коюп койду. Бирок кыялы ит кыял. Ал кыялына каралбайт экен да. Ишти мындай адистигине каралат экен. Ошол иштин чеберчилигине каралат да, коюп койсо, ал киши мен келбейм деп жоопкерчиликтен качса, үстүнө мажбурлап коюлса, ошол сыяктуу иштин ээлери кетеринде кадыр барк таап кетет, же жылмайып күлүп кетет деген экен. Себеби кутулганына сүйүнөт экен. Экинчиден коркуп, муну жеп албайын, эртең жеп алса мен кыяматта жооп берем деп, ошондой сезим менен иштейт экен да булар. Аны ушунча келгенден кийинки артта келаткан жетекчилерге, келе турган жетекчилерге өлгүрүү бир иштерди кийинки муундар менден да жакшы иш жасасын деп жанталашып эмне кылат экен, иштеп кетейин экен. Анткени бул иш менин мойнумда аманат деп билет экен. Мына ошондой жетекчилерибиз көп болгон болсун. Абдулла ибн Мас'уд билесиздер, Иракта турган, ошол үчүн Ханафи аалымдар өтө көп чыккан. Фик боюнча алдына ат салдырбаган Абдулла ибн Мас'уд деген сахаба болгон, билесиздер. Бул пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын учурунда негизи эле кызматтарды алган эмес, жалаң илим жоопкерчилигин гана мойнуна алган. Ошон үчүн илим адамдары илим менен гана алектенген жакшыраак экен. Мисалы мен саясатка мага эмне бар? Сабагымды беришим керек, кадрларды өстүрүш керек. Арзубаган акчага, мансапка, байлыкка сатылбаган кадимки Касым Тыныстар, Ишенал Арабаев, Жусуп Абдырахман, Исак Разаков, ошого аталарыбыздай болгон жаш мындай муундар бар экен да, ошолорду өстүрүп чыгарыш керек экен. Себеби ошолорду ким чыгарган? Кадимки 20 сомдогу Тоголок молда атабыз, кадимки Кочкордо жүргөн Молдо Кылыч атабыз, кадимки Нурмолда аталарыбыз Алаукадан чыккан. Ошондор эле чыгарыптыр. Алар анткени ал молда келе эмне калган?
илим билим дүйнөлүк илимди жана диний илимди журулуштуруп алган аалымдар болгон булар. Анан Союздун саясаты билесиздер, буларды акын, ырчы, чорчу кылып эле таанып койгон, болду диний аалым экенин тааныткан эмес. Мисалы Тоголо молла атабыздын баягы суудан өтүп баратып туруп Санжыра китеби агып кетип ыйлайт го. Өмүр бою топтогон мээнетим бар агып кетти. Болбосо жалпы кыргыз элинин тарыхын, санжырасын жаздым эле деп ыйлаганы бар. Мына ошондуктан ушундай мээнеттерди жасап, тарыхты да, санжыраны да, жер сууну да мыкты билген инсандар болгон. Бирөө кайра айтат. Эмне деп айтат? Менин балам суроо бергенде токтоп каласы эле дейт. Бир айтат болбойт, эки айтат болбойт, үч айтат болбойт. Жакшы экен. Балаңыз мыкты суроо берген билет турбайбы? Жакшы экен. Эми ушуну окутуш керек дагы, өстүрүш керек десек деле болбойт. Анан кебетеси көрүнүп турат, 5-6 класстын балдары сабак алат да Курандан. Суроо бердим. Ош базары каякта дедим. Суроо берейин. Көрүнүп турат да кебетесинен. Мында кыдырып берип байкап калат экенсиң да. Эл журт аралашып берип. Молла алган эл деген сөз бар, сону. Анан балаңыздан сурайынчы анда, Ош базары каякта десем, билбейм дейт. Эмне ал Ош базар? Манакей. Демек Бишкектин эң биринчи ачылган базарлардын бири Ош базар. Ош базарды билбесе, демек элдин акыбалын билбейт деген сөз. Эл жөнүндө ойлонбойт деген сөз. Ошон үчүн балдарды кыдыртышыбыз керек экен кээде. Жумшаш керек экен. Балам тетигин алып келе калды. Балам муну алып келе калды. Мен антип баланы жумшап үйрөтпөсөк, маңгурт болуп калышы бат экен. Муну сотка деген неме чыкты азында. Туура эмес колдонсо, баягы келет го, төөнүн терисин тескеринен чачты кырып туруп жабыштырганда. Желмаян. Эртештиктин окуясында укмуш келет го, өзүнүн энесинин өзү аты боюнча окуялар толтура бул боюнча адабий китептерден бир аз көркөмдөлүп кеткен, бирок тарыхый далилдер бар бул боюнча. Ошондуктан соткаларды абайлап, контролдоп, көзөмөлдөп балдарыбызды карабасак, балдарыбызды маңгурт кылып алабыз. Ошондон Кудай сактасын. Сүйлөшөлү, көбүрөөк баарлашалы. Антпесек булар аманат. Эртең чоңоюп чоң киши болуп алгандан кийин атайым жөн эле отурбайсызбы деп коет. Сиз акылыңыз жетпейт атага. Жөн эле отура бериңиз, теспеңизди чалып деп зиртилдеп коет, болду, бүттүңүз. Эчтеке дей албай каласыз. Тескеринче ыйман, адеп ушуну кошо үйрөтсөк, эртең окуй деп биз менен эсептешет экен балдарыбыз. Ата эмне кылайын, кандай кылайын, ден соолугуңуз жакшыбы ата деп чалып турат экен. Же болбосо сиз ыйман адеп менен үйрөтпөсөк, сиз чалып турасыз экенсиз. Балам барсыңбы деп бир эки тамашалайсыз. Кебетеңди унутайын деп койдумбу, көрүп коеюн дедим эле деп видео менен бир чаласыз. Бошобой атам ата дейт, болду, ошо менен бүттү. Чала албай каласыз. Ошондон улам адеп ахлакты үйрөтпөсө кыйын экен. Мына ушундай Абдулла ибн Мас'уд радыйаллаху анху эмне дептир? Ал-катлу фи сабилиллахи юкаффиру зунуба куллаха илля ал-аманата. Алла жолунда согушуу, мекенди коргоп, динди коргоп согушуу. Бул күнөөлөрдүн бардыгын жуй. Бир гана аманатка кыянат кылган болсоңуз, эч качан аны да жуй албайт дептир да. Демек бирөөдөн бир аманат ишти алдыкпы, аманат сөздү алдыкпы, аманат буюм алдыкпы, аманат акча алдыкпы, эмне аманаттын түрү көп. Ошого эч качан кыянат кылбашыбыз керек экен. Жанагы эле кайра эле кыздарыңыздарды берип атканда дагы кимге берип атасыз? Тактап, билип, мүнөзүн, анын адамгерчилигин, эркектей болгон сыпаты барбы, жокпу, ошолор бир карап коюш керек экен. Ал жагын карап койбосо, эртең кыздарыбыз кор болуп калышы мүмкүн. Азирет Умар радыйаллаху анху айтып атпайбы? Ла ю'жибукум тантанатуху. Арыга окшоп мына ызылдайт го, зыз деп токтобой сүйлөпчү. Ушунчалык булбулдай сайрап, ызылдап сүйлөгөн сөзү силерди таң калтырбай эле койсун. Эркек деп аманатка кыянат кылбаса, адамдардын кемчилигин жаап жашырып койсо, билмексен болду. Эми ушак менен айлектенбейт деген сөз. Фахуар роджул, мына эркекте ушуну айтабыз экен. Ким? Азирет Умар радыйаллаху анху айткан. Ошондой эркек болгон балдар үйлөнүш керек экен. Ошондой эркек болгон эркектерди кыздарыбыз кор кылбай көкөлөтүп алыш керек экен. Болду, ушул менин күйөөм, ушунун батасын алам. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисте айткандай, кайсы бир аял күйөөсүнүн ыраазылыгын тапса, 5 мал намазын каза кылбай окуса, бүттү, Кудайдын буйругу менен сөзсүз түрдө бейишке чыгат бул. Бүттү. Күйөөсүнүн ыраазылыгын тапса, 5 мал намазын так окуса, бүттү. Кудай буйруса бейиш гарантия экен да. Алланын райымы менен. Биз
Өзүнө жараша кылып кой деп атпайбызбы кээде кыздарыбызга? Өтө коркунучтуу, ал бат эле келип калат кайра эле. 2-3 баласы менен илиштип келип алса эмне кыласыз үйүңүзгө? Кайсы бир кыз айткандай, улам эле күйөө баласын кемчилин айтып берет экен да, атасы менен апасычы. Митсең боло күйөөңдү, тигинсең боло дей бериптир да улам эле. Бирок факты менен. Анан bir gün анан кызы отуруп алып айтыптыр. Көп эле жамандай бербесеңерчи күйөө балаңарды. Ошентип жамандай бересиңер, жамандай берип, bir gün анан жаман көрүп калам. Анан ажырашып 5-6 бала менен келип алам үйүңөргө. Үйүңөргө келип алам, анан отурасыңар десең, кой, болду. Мындай сүйлөбөйбүз. Сенин күйөөң жөнүндө сүйлөбөйбүз деп кутулуптур. Бирок кыз азамат экен. Ошентип тас чечип коюптур. Болду, болору болду. Боёсуган ушу менен жашайын бүттү дептир. Молодец. Тийди ушу менен жашайт болду. Биздики жакшы, айкөл биздин кыргыз элинин пейили жакшы эле, шүгүр эле. Андай эле казанга куру жүрбөйт биздикилер. Болушу мүмкүн ба, кызыл камчылар болуп калат экен кээде ара чородо. Колунан эчтеке келбейт, бирок аялына зиртилдеп сабаган гана келет, башка колунан эчтеке келбеши мүмкүн. Жана айттык, алдап жүрөт. Алдап алмаштырып, машина алмаштыргандар бар экен. Этияттаңыздар, ошон үчүн кояй дегени барбы деген сөз бар. Вали деп коет шариятта. Кыздын артынан сурак өкүлчүлүгү болуш керек. Атасы болот. Атасы болбосо башка бир туугандары болот. Ал бир туугандары болбосо аким болот деген. Ошол райондун же областтын соту болот деген. Көзөмөлүн алат экен өзү. Сен кимсиң деп сурайт. Дептерге каттайын. Сенсиңби? Мына баланчанын кызы, баланча жылы, баланча сулат. Тамак ашың, кийим кечесиң, камсыздайсың. Bir bölmөгө өзү каалаган учурда ачып, каалаган учурда жаап кете турган бир үй болсун дейт экен, бөлмө. Квартира болобу, же менчик үй болобу, айырмасы жок. Ошол жерде ээн эркин жашаш керек экен. Кыз бала. Иншалла жакшы болот, анан эң жакшы аял, калын арзан аял болгон деп туруп, мынтип шашкалактап калат, ошонун артында эле бир бала бар. Бала сонун бала мындай дей берсечи шаштырып. Сураш керек, бергел, алып кел, көрөлү деп. Көрсөтүш керек. Анткени барыбызда кыз бар, барыбызда келин бар дегендей. Кийинки окуяга өтөлү. Hazreti Umar radıyallahu anhu gündördün birinde talaga Mekke'ni gözle jönöp kalat. Anan Abdullah ibn Dinar aytat, men dagı Medinadan Mekke'ni gözle jönöp kaldım. Kim menen? Hazreti Umar radıyallahu anhu menen. Ököz jolda baratабыз. Abdullah ibn Dinar degen, bu sahaba деп коет го, sahaba degen paygambarыбыз менен доорлош insanдар. Tabiin degen sahabalar менен доорлош болгон insanдар. Кийинки муун ээрчип келгендер. Баягы дини терминдер оор болуп кетип атпайбы? Кээде которбой айтып үйрөтүп атабыз, кечиресиздер аны үчүн да. Муну которуш керек, чечмелеш керек. Баягы сахабалар менен, сахаба деген пайгамбар менен жора жолдош болгондор. Ал эми табиин деген пайгамбарыбыздын жора жолдоштору менен замандаш болгондор. Ошолордун эң мыктысы 200дөй хадисти жатка риваят кылып айтып берген Абдулла ибн Динар деген табиин өткөн. Ушул инсан эмне кылат? Hazreti Umar менен мен жолго чыгып калдым дейт. Анан жолдо баратып, анан бир койчуну көрүп калдык. Тоодо кой жайып жүргөн. Анан Hazreti Umar радыйаллаху анху айтат, биз курсагыбыз ачты, бир кой сатпайсыңбы дейт. Анан ээсине берип коесуң да дейт. Десе, жок, мен сатпайм, мен мамлукумун дейт, мен кулмун дейт. Мен кожоюнун кулумун, сата албайм десе, андан өтө жакшы экен дейт. Кожоюн билбей деле калат, жакпай кылып жайгаштырып кое бербейсиңби деп айтса, Кудайчы дейт, Кудай көрүп турат да мени дейт. Деген ошодон разы болуп, жетчү жерине жетип, баары акча камылга кылбаптыр да, кайра акчаны алып келип, жана кожоюндан сатып алып, аны кайра азат кылып жибериптир. Мына Кудайдан корккон, мына таза пенде ушундай болот деп. Аманатка бекем экен. Демек бул кийин жашоосунда жакшы алып келет деп. Ошон үчүн аманатка бекем, аманат дегенде жоопкерчиликтен качып, мен аткара албайм, ал эми мойнуна илинип калгандан кийин ордуна жайгаштырмайынча тынчала албаган эркек мусулмандар болсо, мына ушулар мыкты ата, мыкты жетекчи, мыкты инсан болуп кала берет экен. Эми кайра эле Hazreti Umar radıyallahu anhu күндөрдүн биринде бир атты арендага алат. Атты ижарага алып, анан бир майда чүйдө иштерди бүтүрөлү деп жөнөп калдык дейт. Жолдо баратып, мойнундагы күн ысык да,
ойго берилип кетип, мойнуна таштап койгон чапаны жерге түшүп калган болот. Аны элеске албай эле кете берет. Ошентип бир топ жол жүрүп калдык. Анан жол жүрүп калгандан кийин себеби дейт, жүрүп баратып өзү Куран окуп кетип атты дейт. Унутуп калган себеби ошол экен. Куран кайталап атат да. Куранга берили окуу. Ошон үчүн Куранды берили окуу жакшы да. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам дагы сахабалардын кээ бирине деген, сен Куран окуп берчи мага деген. Куран сизге түшсө, кайра мен сизге окуп берем десе, жок, мен сенден уккум келип атат дейт. Ошон үчүн намаздан мурунбу, намаздан кийинби негизи эле бири-бирибизге кээде Куран окуп, сен мага Куран окуп берчи, мен Куран уккум келип атат сенден деп угуп отуруу бул да сүннөт пайгамбарыбыздан. Ошон үчүн Курандын үнүн укканда жан дүйнө жыргаш керек. Ала бидикрилай татмайны кулуп тотпайбы? Куран угуу менен жан дүйнө эс албайбы деп. Албетте тажвидтин негизинде. Анан кооздойм деп кээ бир ырга айландырып берет. Жок, андай болбойт. Тажвид менен так даана болуш керек. Тажвид деген эмне деген? Ар бир тамганын акысын берип туура окуу. Мына ошентип Куранга берилип кетип, транска түшүү деп коебуз го бүгүнкү терминде. Берилип Куранды кайталап кетип атып, желеге түшүп калган, үстүндө чапаны, жука чапаны. Ошонсу түшүп калып, бир топ жол жүргөндөн кийин кана чапанды, чапаным калып калган турбайбы деп, атты карматып коюп, анан кетейин деп атса, айтат дей, атты эле минип бара бербейсизби? Эмнеге мага карматып атасыз десе, мен бул атты барып келгенге арендага алгам, ижарага. Кокус жарым жол барганда бир буюмду унутуп калсам же жоготуп алсам, кайра дагы барып келгенге мен уруксат алган эмесмин дейт. Ага мен анын акысын төлөгөн эмесмин дейт. Бир линия менен барып келгенде бүгүнкү тил менен түшүндүргөндө, барып келгенчелик аралыкка гана келишим түзүп мен акчасын төлөгөм дейт. Ошон үчүн атты сен кармап тур дейт, жерден жылбасын дейт. Сен кармап тур, сураныч дейт. Мен барып келгенде жөө басып барып, анан желегин алып, анан кайра келгенден кайра экинчи суроо бердим дейт. Умар, мейлен, бияна жөө барып келдиң, болуп тур. Бул жок дегенде сен туруп туруп мени жумшап койсоң болбойбу дейт. Мен эле барып келет элем го дейт. Бул дейт, мен сага дейт, жеке жашоомо өзүмө байланыштуу нерселерге келгенде мен сага эч кандай амирлигим өтпөйт. Менин амирлигим тетиги дин иштери боюнча тетиги жакта. А бул жеке өзүмдүн жашоомо байланыштуу болот. Бизде мисалы айталы бир $1000 алып айлык алып иштесеңиз, илай менен ошондой болуп калсын. Эң начар айлык алганыбыз ошо 70.000, 100.000 болсун. Бирок арзанчылык болсун. Ошондой жашоодо жүрсөңүз, анан айталы бир 10.000 киши бар. Анан башчыбыз бар, директорубуз. Ошо директорубуз эртең менен айталы 8ден Давуд алейхиссалам мындай болуп калса сонун болот эле өзү. Жашоону 3кө бөлгөн го. 8 саат 3кө бөлгөндө 24 саат да бир суткада. 8 же 3 канча? 24. Демек 8 саат иштеп, 8 саат үй бүлөсү менен тамак аш, 8 саат анан менен ибадатка бөлгөн да убактысын. 8 саат гана иштеген өзү нормалдуу экен. Адам чарчабайт экен. Дайыма жашоо жөнүндө кенен ойлонгон мүмкүнчүлүк бар экен. Айталы 8 саат иштедиңиз. 8 сааттан кийин директор сизге дагы директор боло береби же болбойбу? Бүттү анын функциясы. Саат 8 саат бүткөндөн кийин бүтүш керек, 1 минут өткөндөн кийин. Бизде андай эмес экен да. Кечинде деле шеф экен, директор экен. Эртең менен да түндөсү деле чалып калса директор сизге. Ушундай экен да негизи. Азирет Умар Радиаллаху эмне деп атат? Мен дини иштен сырткары жеке жашоомо байланыштуу нерсеге келгенде, мен силерге амир эмесмин дейт. Эмнеге мен жумшашым керек өзүм ишим үчүн дейт. Өзүмдүн ишимди өзүм бүтүрөм дейт. Карабайсыздарбы? Мына ошондой мүмкүнчүлүккө жетсек, Кудай буйруса жакшы болот. Андай бар бизде. Сөзүм бүтүп калды. Бир окуя айталы, ошо менен сөзүмдү жыйынтытайын. Мен менен тааныш чет өлкөнүн баарын кыдырган киши. Ошол агабыз айтып берип атпайбы? Мен көп байкадым, ушунуңар жакпады мага дептир. Шеф деп эле, начальник деп эле тура калат дайым эле. Азыр биз эс алып отурабыз го дачада. Мен сага начальник эмес, мен сен сыяктуу эле адаммын. Давай агайыны деп эле отуралычы мындай эле. Мен каяктан начальник? Тетиги ишканадагы начальникмин сага. Деп анан кесе жооп бериптир да. Аны саңар Кудай Таалам бизге баам парасат, эс, акыл, адеп акылагыбыз жогору инсандар элбиз биз. Кудай биз ошону дагы бир жолу карманып, көкүрөгүбүзгө ыйманды толтуруп, амин, акылыбызга билим толтуруп, колубутубузга кандай гана аманат иштер тапшырылса, эч качан кыянат кылбай, өз орду менен тапшыра билген
жоопкерчиликти сезе билген, ар бир ишти өз орду менен аткара билген, уяттуу, ыймандуу, эстүү, жөндөмдүү мусулмандардан болууну Кудайым насип кылсын. Амин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.